Жалғыз олтуруп адамдарга айтчу сырларымды жаздырып жатам. Жандан кийинки козгарындай болуп көптөгөн ойлор акыл сезимимди ээлеп алды. Кайсы бирине токтолуп, кайсы бирине айтып берсем. Дүйнөнүн жашыруун көп сырлары канткенде өз жүзүн ача алат. Азыр дагы ушул суроолордун үстүндө олтурам. Өткөн кеткендерге көз салып кээде ойлоном. Адамдар эмне менен алагды болушууда? Ооба, алардын көпчүлүгүндө эмне үчүн жашап жатам деген суроо туулбайт. Жөн гана жашоого келип, турмуштун агымы менен болгондугуна маашыр. Бул туура эмес да. Көпчүлүгү артка кылчактайт. Алдында эмне күтүп турат, аны сезе албайт. Силерчилеп жашоо мага кандай кыйын экенин билесиңерби? Маанисиз нерселер менен алагды болушуп, мажирөө ойлорду камтып күн кечиргендер канча? Кептин төркүнү каякта жатат болду экен дээрсиз. Тезинен баарын айта албасам дагы, кээ бир адамдардын сезимин козгоого жасаган аракетим, алардын жашоого болгон көз жүгүртүүсүн туура нукка бурса, мен өзүмдү бактылуу сезер элем. Себеби бул жашоодо көп адамдар мажирөө боло берсе, доордун өнүгүп өрчүүсү, алга жылуусу басаңдайт. Эң ириде адам баласы акыл сезимин өнүктүрүүгө күрөш жүргүзүүсү зарыл. Тескерисинче, көп адамдар дүйнө жиноо менен гана алек. Алардын сезимин эмне ээлеп тургандыгын айдан ачык сезем. Жер бетинде оока таштын жана дүйнөнүн кулу болуп калуудан өткөн бактысыздык жок чыгар. Башыңдан ылдый алтынды үйүп алсаң дагы, жан дүйнөң жакырланып турса, кандай гана акылсыздык. Бардык азап тозокторду көтөрө билген адам өзүн жалаң гана дүйнөнүн кулу болуп калуудан сактай алат го деген ойдомун. Анткени адам баласынын жаны алардан башканы талап кылат эмеспи? Мен эч качан байлык, барчылык адамга душман деп айткым келбейт. Мен жан дүйнөнүн жакырдыгы адамдардын эң биринчи душманы деп айтаар элем. Дүйнөң толуп турса дагы жаныңдын талап кылганын аткара албасаң, бул жашоодон өз ордуңду таба албастан өтүп кете бересиң. Оока таштын көптүгү, акчанын самандай сапырылганы көңүлүңдү тынчытууга калканыч болуп бере албайт. Коомдун, адам баласынын жашоосунун өнүгүүсү анын жан дүйнөсүнүн арулануусунда турат. Мына бул эң биринчи байлык экендигин эстерине сала жүрсө деген тилегим. Тилекке каршы көп адамдар ушуну сезбей келишүүдө. Адамдардагы кыянатчылык, зордукчулук, зомбулук жан дүйнөнүн жакырдыгы менен тыгыз байланышкан. Жаңы кылымдын ачылышы менен жер үстүндө көптөгөн өзгөрүүлөр болушу күтүлүүдө. Дили тунук, акыл эси күчтүү адамдардын тукумдары өнүгүп өсө берүүсү тийиш. Улгайыңкы адамдар артында калчу урпактарын жакшы жолго тарбиялоолору зарылдык. Жылдан жылга алдыга умтулуп бара жаткан адам баласы акылдын бийик чегине жетүү менен бирге жер бетинде сулуулукту жарата алат. Жазда ачылган мандалактай болгон жашоонун сыры улам жаңы түс, жаңы боектор менен толукталынат. 1-июнь 1996 жылы жазылган Теңир Аалам жана мен китебинен Бегалиева өмүр бөбү.